Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 22 апрель 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Арча-Бештен сіздерге бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Минкуш жана Баха көчөсүнүн кесишинде турам. Жаңы аты Садырбаев, Дооронбай Садырбаев көчөсү болуп калат. Ушул жерден Минкуш менен бир аз эле батышты карай басып сол тарапка бурулуп кайра оңго бурулсаңыздар Баба ата көчөсү болот туугандар. Баба ата көчөсү менен бир 450-500 метрдей бассаңыздар Баба ата көчөсү 166 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Так, анан бул Баха көчөсүнөн көптөгөн эле машиналар шаардын бурчу-бурчуна барышат. Бир аз жүрсөңүздөр, анан кийинки көчө эле Южный магистраль, бул көрүп тургансыздар жал болуп калат туугандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өзүңүздөр комментарийге жазыңыз. Жана күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областына сатылуучу үйлөр, квартиралар көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Баба ата көчөсү 166 дарек болуп калат. Баба ата көчө менен түз келсеңиздер, сол тарапка бурулган мондай жол бар. Билсеңиздер мондай короо туугандар. Кошуналарга бир жегеден кирип кете бересиздер. Ошол сол тараптагы катардагы экинчи дарбазада бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй жайгашкан. Көчө тараптан көрүп тургансыздар дарбаза жана забор эң эле түндүк чек арасында бул жерден түштүк чек арасы бул жерге чейин болуп калат. Жалпысынан 4 соток жердин аянты. Кызыл китеп техпаспорт бар, природный газ, центральный канализация бар. Арча-Бешикте көпчүлүгүңүздөр билесиздер. Анан жакын жерде мектеп, бул жагы Баха көчөсү, бул жагы Шералиев көчөсү. 93 мектеп бул жерде жакын экен жана жал деле жакын болуп калат. Жалдагы китайский мектеп, Манас Түрккө деле анча деле алыс эмес Арча-Бешиктен туугандар. Так. Бул мынакей короосу. Жердин аянты жана айткандай 4 соток, алды тарабы стяжка. Навес кылсаңыздар деле болгудай. Бул жакта киргенде сол тарапта склад, суу. Бул жактан ички тараптан чыгарылган. Үй жөнүндө айтсак, узун туурасы оңго 11, стенасы бышпаган кирпич туугандар. Тышкы тараптан утеплять этилиптир. Так. Анан ушул эле жерби деп ойлобоңуздар. Арт тарабына өсөңүздөр дагы артында бош жер бар. Ал жака деле калсаңыздар хозпостройка же квартиранттар үчүн квартиралар, швейный цех деле салсаңыздар болот деген оюн айтты үйэси. Негизи кирүүчү эшик мынакей бул жерде жайгашкан. Азыр кирип сиздерге ички тарабын бир чекеден көргөзөйүн. Бул мынакей негизи кирүүчү эшиги туугандар. Киргенде эле кире бериш жана кухня, газ киргизилген, центральный канализация киргизилген, раковиналар. Батыш тараптан терезе жана үйдө отопление теплый пол экен, газовый котел менен жилый теплый пол туугандар, водяной и экономичный дейт туугандар. Андан ары ушул жерден сол тарапка карай бурулсак, бул жерде бир мондай тамактануучу бөлмө. Полдору ламинат. Түштүк тарабынан чоң терезе. Мынакей. И ушул жерден сол тарапка карай кирсек, бир спальня бөлмө. Андан ары бул жерден түз эле кирсек, бир мондай чакан бөлмө жана бул чакан бөлмөнүн 2 бөлмөгө өтүп кетип экенбиз. Бул жактан полдору жыгач. Жыгачтан болгон пол, түштүк тараптан терезе жана бул жакта бир мондай чоң зал жайгашкан. Чыгыш тараптан терезелер. Ушундай. Эми короосун ачып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Эми үйдүн чыгыш тарабын сиздерге көргөзөйүн. Бул жака чейин стяжка. Үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Ушулар менен чек ара көрүп турасыздар мынакей. Ушул заборго чейин болуп калат жана чыгыш тарабында дагы ушунча бош жер. Негизинен швейный цех же болбосо квартиранттар үчүн үй салсаңыздар негизи жакшы дейт үйэси деле ушундай оюн айтты. Үйдүн чыгыш тарабы бир аз бери карай жылат экен, чек арасында бул үйгө чейин. Ал жагы ал үйдүн бүтөр жерине чейин болуп калат туугандар. Жалпысынан 4 соток жер участок. Азыркы учурда малина жер жемиши, бул жагында тышкырына жаткан летний душ. Мына ушундай туугандар.
жалпысынан 4 сотық болған жер участок. Так, бұл үйдің басы $75,000 сұрап атыптыр. Үй иелері. Анандағы сүйлөшүү болот. Есін номермен экранға есетел деп қалтырам. Азона қылып сүйлөшүп көріңіздер. Сүйлөшүү болот туғандар. Анан достор менен, группалар менен бұл үйді сізде видеоны сіздер бөлішсеңіздер, маға бұл квартира иесіне чоң жардам берген боласыздар. Аны сіздермен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.